12 жылдык билим берүүгө өтүү STEM сабактары үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр. Сингапур программасынын тажрыйбасы баары бир жерде. Ош шаарында алтын казык доор өзгөрткөн билим аттуу республикалык форум өтүп жатат. Эки күндүк иш-чара Ош мамлекеттик университетинин башкы корпусунда өтүп, ага аймактардан келген мугалимдер, билим берүү тармагындагы адистер жана өнөктөштөр катышууда. Форумдун жүрүшүндө алтын казык программасынын алкагында билим берүүнү өзгөртүү жолдору талкууланып жатат. Биз өзүбүз менен баарлашуу, өнүктүрүү, ошондой эле биринчи жолу ошол мамлекеттик деңгээлде өлкө башчысынын жаңы доорго багыт алгандагы бизге берилген багыттары боюнча да талкуу болот. Ачылышта өлкө башчы Садыр Жапаров катышуучуларга видео кайрылуу жолдоду. Ал мугалимдердин эмгегине жогору баа берип, алтын казык программасы билим берүү тармагын жаңы баскычка чыгараарын белгиледи. Мындан тышкары президенттин администрациясынын өкүлдөрү жана министрликтердин жетекчилери да сөз сүйлөп, билим берүү системасында жүрүп жаткан жаңылануулар тууралуу айтышты. Алардын баяндамаларында 12 жылдык билим берүүгө өтүү, жаңы окуу китептерин даярдоо, мектептерди заманбап техника менен жабдуу жана мугалимдердин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу сыяктуу маселелер камтылды. Бул форумду алдыда турган максаттарга жетүүнүн жолдорун аныктоо, тактоо жана пикир алмашуу максатында өткөрүп жатабыз. STEM сабактарын окуткан мугалимдерге атайын ноутбуктар тапшырылды. Жалпы 9 мугалим жаңы техникага ээ болду. Ноутбуктар мугалимдерге сабактарды өткөрүүнү жеңилдетип, окуучулар үчүн да интерактивдүү жана кызыктуу кылууга жардам берет. Бул ноутбуктар менен билим берүү бизге жеңил болот. Себеби дегенде ноутбуктун ичинде санарип кампасы камтылган экен. Биз ошол санарип кампанындагы көп сабактар көптөгөн сабактар киргизилген. Биз ошол сабактар менен балдарга терең билим берип, сапаттуу билим берүүгө биз даярбыз. Форумда Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков 12 жылдык билим берүүдө мектептер менен жогорку окуу жайлардын байланышы тууралуу айтып берди. Ал белгилегендей, жогорку окуу жайлар мектеп реформасын колдоо элетин болбостон, окуучуларды заманбап атаандаштыкка жөндөмдүү адис катары даярдоого милдеттүү. Форумга келген катышуучулар билим берүүнү 12 жылдык система боюнча уюштуруу, сандан сапатка өтүүнүн жаңы жолдорун үйрөнүштү. Буга чейин мектеп жетекчилери атайын окутуудан өткөн. Мындай иш-чаралар мугалимдерге сабактарды өткөрүүнү жеңилдетип, билим сапатын жогорулатууга мүмкүнчүлүк түзөт. Бизди агартуу министрлиги окутту. Биз жаңылыктын жарчысы аттуу форумга катышып келип, ошонун негизинде форумдагы болгон жаңылыктарды, быйылкы окуу жылындагы мамлекеттик стандарт, предметтик стандарт, жаңы окуу программалары, жаңы окуу китептери быйылкы окуу жылында кайсыл класстарга секириктер болот, ал класстар кайсыл китептерди окугандыгы тууралуу кеңири маалыматтарды окутуп келе жатабыз. Форум эртең дагы уланат. Анда мугалимдер жана директорлор билим берүүнү сапаттуу жана заманбап кылуунун жолдорун талкуулоону улантышат. Мерим Айтмаматова, Бигелди Абжапаров, Ошму жаңылыктары.